Бул Ирактын Дахук шаарындагы шария качкындар лагери. Мындагылардын көпчүлүгү Ислам мамлекети согушкерлери уюмунан качып келген езиттер. Учурда аларга англис тилин акысыз үйрөнүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Япон улутундагы америкалык Сирадж Дэвис Иракка сабак берүү үчүн өз ыктыяры менен келди. Анын айтымында билим келечектин ачкычы. Айрымдары игил менен күрөшүүнү каалашат, бирок ал үчүн сөзсүз курал алып согушу керек эмес да. Согушкерлер менен ушул жерде туруп, мындагы жабыркаган элдерге жардам берип күрөшүүгө да болот. Менин принцибим ушундай: жакшы иш жасап, баарын жеңүүгө болот. Сирадж жакынкы чыгышта 6 жылдан бери жүрөт. Ал буга чейин Сирияда, Иорданияда болгон. Анын максаты согуштан жабыркаган адамдардын балдарына билим берүү. Ал эми Дахук шаарына 3 ай мурда келген. Келери менен эле жаш балдарга акысыз билим берүүгө киришти. Бир жумада бир жолу 7 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөргө 2 сааттан сабак өтүлөт. Мындай кадамдар балдарга согушту бир азга болсо да унутууга жардам берет. Мен Синжардан болом. Мында келгенден кийин Синжарда калып кеткен досторум, үйүм тууралуу көп ойлончумун. Сабакка катыша баштагандан кийин согуш тууралуу, Синжардагы кырдаалды унута баштадым. Мугалимибиз аябай жакшы. Биз англис тилин үйрөнүп жатабыз. Азыр Дэвис долбоорун кеңейтүү үчүн кошумча колдоо көрсөтүүчүлөрдү издеп жатат. Мындан ары да долбоорду токтотпой, бул жердеги езит балдарды окутууну улантсам деймин. Бирок каржы жагынан бир аз аксоолор болуп жатат. Сабак өтүүнү жумасына 3 жолу боло тургандай кылышыбыз керек. Ага окуу китептери, мүмкүн болсо техникалык жабдыктар болсо да абдан жакшы болмок. Эми ал Эрбилдеги Күрдүстан эл аралык мектебине барып билим берүүгө даярданып жатат. Ага катар Шариядеги езит балдарды таштап коюудан алыс экенин белгиледи.